Достор, баарыңыздарга ассаламу алейкум. Бүгүнкү видеороликте бизде торговля и также достор бүгүн биз силер менен биринчи торговый сессиябызды успешно жаптык да. Получается плюс 71 200 сом болду. Достор, бул торговлябызды биз Telegram каналыбызда совместно команда менен торговля кылып плюска чыктык да. И после азыр достор мен специально видеоролик жасап атамын. Бул видеороликте бизде торговля болот. Разбор, обучение и кандай стратегия менен, кандай анализ кылып торговля кылыш керек экенин ушул видеороликте көрсөңүздөр болот достор. Итак, давайте без терминен валютная параны тандайбыз. Мисалы, эң биринчи валютная пара AED теневой ОТС и бул жерден сделкабызды биз покупкага ачабыз достор. 2 мүнөткө 2 сделка менен покупкага ача берем. Анткени бизде бул жакта тренд восходящий болуп атат да, мынакей. Үстүгө эле кетип баратат. Далее мына жерде бизде остановка болуптур и бул жерде уровень сопротивлениябыз пробой болду достор. Мынакей пробой болду бул жерде. И далее графигибиз дальше улантып кетип атат биздин восходящий трендибизди достор. Ошондуктан биз бул жакта сделкабызды покупкага ача беришибиз керек болот достор. Давайте байкайбыз кандай болуп жабылат экенин. Биз 2 мүнөткө ачтык достор с запасом времени да. И пока сделкабыз жабылганга чейин достор, силерге Telegram каналыбызды жөнүндө айта кетейин достор. Бул Telegram каналыбызда бизде күндө торговля, обучение жана бардык прямой эфирлерди ушул жактан алып турсаңыздар болот. И бесплатный сигналдарды дагы бул жакта алып турсаңыздар болот достор. Бүт информациялар, отзывдар, копи трейдинг, түз эфир жана жаңы видеоролик чыкканда достор ушул Telegram каналга эң биринчиден ушул жака жөнөтөмүн достор. Бул каналыбыз бекер, бесплатно кошулуп алсаңыздар болот и жана биздин VIP чатыбызга дагы кошулсаңыздар болот. Ал жакта биз команда менен торговля кылабыз достор, анализ кылабыз и торговля кылып эки маал күндүзү саат 3-тө жана кечинде саат 9-да торговля кылып прибыльга чыгабыз достор. Сиздер дагы кошулуп алсаңыздар болот. Абсолютно бесплатно, акча төлөбөйсүздөр, обучение дагы бекер достор. Ссылка комментариянын башында болот, ошол жактан өтүп катталып алсаңыздар болот достор. Итак, сделкабыздын жабылышына болгону 15 эле секунд калды. Бул жерде мен 1 мүнөткө дагы 5 опцион ачамын достор. 5 сделка менен дагы бир жолу покупкага достор. Анткени тренд бизде үстүгө эле кетип атат. Ошондуктан биз астыраак уровеньден дагы бир жолу попытка ачабыз достор. Попытка кылып перекрытие ачабыз да. Бул биздин экинчи перекрытиябыз болуп атат. Если дальше графигибиз астыга түшүп кете турган болсо, биздин ближайший уровенибиз бул жакта болуп калат достор. Үчүнчү сделкамды могул жерден ачамын достор. Решающий сделка да, чоң суммага мен могул уровень поддержкадан ачамын достор. Азыр болсо биз перекрытие кылып атабыз бул жактан, что график дальше трендибизди улантып кетет деп. Ошондуктан биз бул жактан деле ача беребиз достор. Биз эч качан биле албайбыз кайсыл жерден именно разворот болуп кетерин да, бирок биз уровень коюп алабыз достор. Уровень коюп алабыз и ушул уровеньден биз чоң суммага сделкабызды решающий кылып 3 жолу 3-үнчү попыткабызды ача берсек болот достор. Мынакей азыр байкашыбыз боюнча график дагы түшүп атат. Дагы түшсө биз астыңкы экинчи уровеньден ачабыз достор. Давайте даярданабыз. Көрүп тургандай деле графигибиз бир аз түштү. Именно астыңкы уровень поддержкабызга. И бул жерден достор мен 10 000 сомго көбөйтөмүн сумма инвестициямды и ушул жерден достор где-то бир 8-9 сделка ачамын достор. 9 сделка 10 000 сомдон покупка. Решающий жирный сделка болду достор. Ооба, биз уже 2 сделкабыз минуска чалып калды, бирок 3-чү сделкабызды биз дагы бир жолу анализ кылып туруп, решающий уровеньди койдук и решающий уровеньден достор биз дагы бир жолу ача беребиз достор. Мынакей 1 мүнөттүк таймфреймди анализ кылып көрсөтөйүн силерге. Бул жакта бизде мына 2 уровень бар экен. Мынакей биринчи уровень бул бизде зеркальный уровень сопротивления болуп саналат. Далее бизде бул жакта мынакей тренд восходящий болуп келген. Именно ушул уровеньге келген мурда биринчи жолу келип бул жакта отскоктор болгон. Мынакей. Далее пробой болду и азыр ретест болуп атат достор. Ретест болуп туруп, анан кийин бул жактан дальше график подъемго кетиш керек. Астыраак уровеньден биз решающий анализ кылып туруп толугу менен ишенип атабыз да. В общем, анализибизге, стратегиябызга и 3-чү сделкабызды биз плюска жаап кеттик и биринчи сделкабыздан да көбүрөөк прибыль алып кеттик достор. Балансыбызды уже 2 561 000 сомго чейин көтөрүп койдук достор. Давайте кийинки валютная парага өтөбүз. Евро, японская иена ОТС болот достор. Биз бул жерде байкашыбыз боюнча астыңкы уровень поддержкабыз бизде пробой болуп астыга түшүп баратат достор. Ошондуктан бул жакта биз пробойго ача беребиз. Сумма инвестициямды 5 000 сомго чейин түшүрөмүн дагы и 2 сделка менен продажага 1 мүнөткө ача беремин достор. Анткени бул жакта биздин уровень поддержкабыз пробой болуп астыга түшүп баратат да. Если мындай карап анализ кылсак, бул жакта бизде мынакей уровень, бул жакта бизде нисходящий тренд болуп келиптир бул жака. Далее отскок болуптур. Экинчи жолу келди. Далее
подъем болуп кайра 4-чү жолу келип атат достор, көрдүңүздөрбү? И значит бул жакта бизде мына коробкадан продолжение болуп кетет достор, нисходящий тренд болуп уланып кетет. Ошондуктан бул жакта биз пробойго ачып атабыз да. Так, 5 секундка которулабыз. 5 секунд таймфреймде бизде резкий подъем болуп кетти. Азыр үстүрөөк уровеньден биз бул жактагы коробканы коебуз. Давайте азыр 1 минутка которулайын. И решающий сделкаларыбызды биз бул жактан ачабыз. Мынакей. Эң үстүнкү уровень сопротивление ушул жер болот экен. И в общем ошол жактан биз 3-чү сделкабызды ачсак болот да. Азыр пока что биз бул жактан продажага ача берсек болот. Дагы бир жолу достор. Дагы бир жолу 5 опцион менен 1 минутка продажага ача берем. Анткени бизде 15 секунддук таймфреймибизде супер тренд индикаторубуз бул жакта продажаны көрсөтүп атат. Продажа болуп эле келатат, көрдүңүздөрбү? Ошондуктан ача беребиз пока что продажага. Бул валютная парадан биздин экинчи сделкабыз дагы минуска жабылып калды достор. Биздин уровень поддержкабыз аябай эле күчтүү туруштук берип атат. Ошондуктан биз максимальный уровень сопротивленияны күтө албайбыз да, пока көтөрүлчөктө көп убакыт кетип калат. Ошондуктан биз башка валютный парадан өтүп, башка валютный парадан сделка ача беребиз да. Мисалы мынакей евро рубль ОТС, бул жерде бизде 15 секунддук таймфреймибизде мурдакы ситуация бизде кайталанып атат. Давайте биз бул жактан линия трендибизди коебуз. Мынакей линия трендин койгондо бизде мурдакы эле ситуация кайталанып атат достор. Давайте 1 минутка бул жактан мен 10 000 сомдон дагы 10 000 сомго көбөйтөмүн дагы и дагы бир 3-4 сделка ачамын достор. Мынакей линия трендден ачып атабыз да. Если мондай карап көрсөк, бизде бул жакта мондай скальпинг болуп атат достор. Мынакей бизде үстүнкү уровень бар, линия сопротивление жана астыңкы уровень поддержка бар. И ушул коридордун ичинде биз графиктен ачышыбыз керекпиз да. Үстүнкү линиядан астыга ачабыз, астыңкы линиядан үстүгө ачабыз. Биз азыр үстүнкү уровень сопротивлениябыздан продажага ачып атабыз достор. Давайте карап көрөбүз. Мурдакы картинаны дагы бир жолу кайталайбы же кайталабайбы? Если пробой болуп үстүгө кетип калса, анда биз кийинки уровеньдерди, үстүнкү уровеньдерди коюп ошол жактан ача беребиз достор да. Давайте байкайбыз. Биздин сделкабызга 10 эле секунд калды и байкашыбыз боюнча достор, график бизде астыга эле түшүп кетти да. И значит бул жакта бизде мурдакы эле картинаны дагы бир жолу кайталап атат достор. Отлично. Биринчи ачкан опциондорубуз плюска жаптык и 10 000 сомдон ачкан сделкаларыбызды дагы плюска жаптык достор. Акыркы сделкабыз минуска жабылып калды. Ладно. Кийинки валютная пара канадец швейцарский франк болот. Бул жактан сделкабызды 1 минутка сатабыз достор и давайте анализ кылайлы. Бул жерде бизде восходящий тренд болуп келаткандыктан бул жакта бизде мына двойной вершина болуп атат достор. Мынакей биринчи вершина, экинчи вершина болуп атат. И бул жакта бизде могул линиябызга чейин график түшүш керек достор. Мынакей. И если мындай да карап көрсөк, бул жакта биз 5 секундный которсок, бул жакта 5 секундный таймфреймди дагы бизде бул жакта двойной вершина болуп атат достор. Мынакей двойной вершина. Бизде астыңкы уровень бар и скорее всего бул уровень пробой болуп астыңкы уровеньдерге чейин түшөт достор. Ошон үчүн бул жакта мен сделкамды продажага ачып атамын да, пробойго. И бул сделкабызды дагы достор уверенно плюска жабып атабыз. И балансыбызды биз уже предостаточно көбөйтүп койдук да. За бир бул торговляда балансыбызды как минимум бир 50 000 сомго чейин точно көтөрүп койдук достор. Акыркы секундтар и бул сделкабызды успешно плюска жаптык достор. Ушундай торговля менен бүгүнкү сессиябызды завершать этебиз. Бүгүн бизде кечки саат 9-да прямой эфир болот достор. Ссылканы ушул биздин телеграмыбызда алсаңыздар болот достор. Бул телеграмдын ссылкасы ушул эле видеонун комментариянын башында болот же описаниясында болот. Сиздер менен мен Нурсултан, эмки видеолордо көрүшөбүз. Баарыңыздарга ассаламу алейкум.